Leylек району Баткен областының дағын андан ары 200 километр ошол Тажикстанның Кастекор Хаджент деген мынаушы залдың бұл дуалы Кыргызстан болса, ошол аркы дуалга жетпестен Тажикстан границасында турабыз. Өтө татаал ахвалда, мына чындыкты албетте бардык жетекчилерибиз барып көрүп келген. Мен бирок ошону бир аз курчутуп, бир аз заострять этип айткым келет. Рахмат, камкөрүп атабыз, коопсуздук башка маселелери, миң рахмат. Бирок биздин балдарга, биздин окуучуларыбызга, элибизге, кыз келиндерибизге, бойда бар энелерибизге эртең ок атылбай таң атар бекен деп түндө чочуп ойгон болсун экен деп турабыз. Мына бул өтө чоң маселе. Эл, ооба, урматтуулар. Мен дагы бир маселеге көңүлүңүздөрдү бурайын деймин. Азыр ошончо кам көргөндүгүнө биз ыраазылыкты айтып шүгүр кылышыбыз керек. Бирок Алла Пугачеванын ырда айтмакчы, этого мало болуп атат. Этого мало болуп атат. Эмнеге дегенде биздин элге эртеңги тынчтык мындан ары Кудай кааласа президент мындан ары бир да ок атылбастан тынчтык боло турган күндөрдү иштеп атабыз дегениге элге эртеге ишенч бериш болуп атат. Ошондо гана Баткен Лейлектен болгон миграция токтоп, мына Чүй бул аймак бүт ал жактан миграция эл айылдар бош калып калса чегара кандай болот? Мына ушул маселеге мен көңүлдү бурмакчымын. Эми арызданып гана отурбастан бир-эки сунуштар менен дагы келдик. Ошону мен айтып кетейин сиздерге, урматтуулар. Биринчи сунушубуз, ошол жерден миграцияны токтотуу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Жалдырап эле жардамды күтүп отурган эл эмес Баткен Лейлек. Мисалы, ошол эле биздин дарыяларыбыздын мүмкүнчүлүктөрү, көлдөрүбүздүн мүмкүнчүлүктөрү. Мана карасаңыздар, Саркент деген, ал жакта Айкөл деген, Козу Баглан деген дарыяларыбыздан эгер канал артылып суу сактагычтар курулса, 10 000 гектар жер өздөштүрүлүп, миңдеген адам миграция токтоп ошол жерде жашап калат. Чүй бардыгыбыздын үйүбүз деген адамга рахмат. Бирок Кыргызстан, Лейлек, Баткен бардыгыбыздын үйүбүз болуш керек. Ушуга мен чакырам. Экинчи бир маселе. Мына миграциянын токтобой жатышынын дагы бир себеби жаштар, аялдар, жумушсуздук маселеси. Россиядагы миграцияда жүргөндөрдүн 60-70% Баткен Лейлектин эли болуп эсептелет. Мына ошол үчүн биз карап көрдүк. Ал жерде кварц, кум, цемент, сырье, гипс, нефть, башка кен байлыктарга толтура. Ошолорду кайра иштетүүчү ишканалардын ачылышы болсо дейм. Акырында жана президентибиз сүйлөп жатып бир маселени айтты. Үй бүлөнүн, тарбиянын маселеси жөнүндө оюңуздарды айтсаңыздар деп. Урматтуулар, анан күйүп пышып көпчүлүк мана бардыгы айтып атат. Коррупция эң туура. Бул ички душманыбыз. Бирок ошолордун бардыгыны алдын ала турган бул үй бүлөдөгү тарбия. Ошол үчүн биз энелер мектебин киргизгенбиз. Энелер мектеби бүт Кыргызстанда колдоого алынсынчы туугандар. Ошондо укук бузуу, кылмыштуулук, коррупциянын алдын алат. Мына ушуга чакырып, акыркы сөзүм, глобализация заманында информациялык коом биз аны кууп жете албайбыз. Анын бир гана жолу бар. Ал жол биздин балдарды, жаштарды акыл эмгек маданиятын өстүрүш керек. Ошондо алар информацияга успевать этет. Антпесе бүгүнгү информация эртең кеч болуп атат. Бул да бизде сыноодон өтүп, урматтуулар, сиздерге жакшы кабарды айтып коеюн. Бул Баткен Лейлек толка кабатырлыкты айтат экен дебегиле. 200 бала окуган, Тажикстан менен ошо бай асфальттын бер жагында турган 200 бала окуган мектебибизден 80 бала медакадемиянын бюджетиге өттү. Орточо балыбыз, рахмат, 173 болуп, Кыргызстан боюнча биринчи орунду алды. Бизде Секом Нова жок. Ошол жердеги мугалимдердин патриоттук эмгеги менен мына ушул иштер жасалды. Бирок ошондой мектебибиз Тажикстан менен биз жарышабыз эме чегара ачык убагында. Олар 3 этаждуу президентский лицейден келет. Биздики 1 этаждуу мектептен чыгат дүйшөн. Жарышканда биздин балдар жогор. Бар гана суранычыбыз,
биздин ошол чек арага дагы бир жакшына гимназия мектеп куруп берсеңиздер. Апыреке рахмат. Өтө маанилүү. Бардыгыңыздарга тынчтык аманчылык анан жогорку кеңештин төрагасы 1 минут катышкандан баягы курултай жөнүндөгү мыйзам жогорку кеңеште батынан чукулунан кабыл алынса дейм. Рахмат сиздерге.